Дагы бир жолу кутмантаңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз технология жана техника тууралуу сүйлөшүп атабыз, бирок бир жаңылыгыбыз бар. Кече жакында эле Mr. Universal Ambassador 2019 сынагы болуп өттү. Ал жакта биздин Кыргызстандын менмин деген мыкты сулуу жигиттери катышты. Анын жеңүүчүлөрү, алдыңкы баягы тандалып алынган жеңүүчүлөр бүгүн бизде конокто. Акмарал, экинчи жана үчүнчү орунду ээлегендер Расул Гапаров жана ошондой эле Нурбек Акматаев. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Саламатчылык, өзүңүз. Манайыңыз жакшыбы? Манай. Куттуктайбыз биринчиден ушул сынакты. Экинчи жана үчүнчү орунун жеңүүчүлөрү, ал эми биринчи орунун жеңүүчүсү. Бир аз кечигип атат, Келди, азыр таанышабыз. Ал жигит менен дагы биринчи орунду алган жигит кандай болду экен деп кызыгып турган болсоңуздар. Ал эми сюрприз болуп турсун бир аз. Жашыра туралы. Интрига кылалы. Расул, Нурбек, кандай болду конкурс? Конкурс, менин оюмча, честно все, бүт баары чындуу өттү. Адилеттүү өттү, Адилеттүү. Калыстар пробасын беришти. Расул экинчи орунду алыптыр. Сиз экинчи орунду алганга ыраазы элесизби? Ооба, конечно. Биринчи орунду алышым керек эле дейсизби? Жок, ойлор бар болчу, биринчи место алгандай аракет кылып, наверное, на второе место заслуживал. Сизчи, Нурбек, үчүнчү орунду алдыңыз. Мен үчүнчү орунду алдым. Мен нааразы болуп калдым кичине. Биринчи орун деп өзүм аябай үмүттөнгөм. Мен анткени былтыр да катышкан болчумун. Былтыр да катышып, анда 4-место болуп, 3-местоға 1 балл жетпей калган болчумун да. Жакшы, жигиттер, эми эң негизги суроо. Жигиттерге сулуулар конкурсуна катышып эмне кереги бар? Сулуу экениңерди далилдешиңер керек. Кыздар мисалы сулуу экенин далилдейси келет, башкаларга көрсөткүсү келет. Биз деле далилдегибиз келет. Айтып коелачы кичине. Биз деле далилдеп, мындай модный кийимдерди кийип дегендей, мындай өзүбүздү ухаживать этип, мындай сулуу болуп, чыгып показдарга чыгып, ушундай кылыбыз келет биз деле. Модель болгуңуз келет. Модель, ооба. Нурбек, сизчи? Модель болгондо эми бул өзүңдү эркин алып жүрүү, көчөдөн деле мисалы үчүн тыкан жүрсөң приятно. Сынакка катышпай эле тыкан жүрө берсеңер болбойбу? Болот, конечно, но Просто это как хобби, да? Бул эми сынак болуп атпайбы? Мен катышпасам дагы балдарды таламын талашпайбы? балдардын таламын талашпай. Мен деле каршы эмесмин, албетте, ушундай конкурстар өткөндө. Жалпысынан канча жигит катышты? бардыгы 29 катышуучу болду. 29-дун ичинен 3-чү орунду сиз алдыңыз, 2-чи орунду сиз алдыңыз. Анан бул орундуктарды алгандан кийин сиздерге кандай мүмкүнчүлүктөр болду эми? Эми мүмкүнчүлүктөр бизге поездка Италия. Италияга жолдомо алды, Италияга, Римге. Мен болсо поездка Филиппин, это Малайзия жакты карайт. Филиппинге ал жака Кыргызстандын атынан ошол конкурска катышасыздар. Катышабыз. Бул жакта кандай баягы талаптар болду? Эмне кылдыңыздар конкурсту? Эмне кылып утуп алдыңыздар? Эмнеңиздер менен өзгөчөлөнүп? Эми биз кандай айтсам, биз занятияны калтырган жокпуз, во-первых, это. Во-вторых, айткан нерсесин кылып, айткан кийимдерди кийип, показдарга чыгып, Бишкек парктан показга чыктык. Интимейтти ачып, открытиясына чыгып. Расул, биринчи орундун жеңүүчүсү келди. Тосуп алыңыздар. Колчолор керек бул жерде. Колчоп. Бир аз жылышып алабыз, жигиттер. Батышып алабыз. Саламатсыздарбы? Сиз өзүңүздү тааныштырыңыз эми. Баягы конкурста тааныштыргандай өзүңүздү тааныштырып коюңузчу. Коңузчу кантип тааныштырдыңыз өзүңүздү конкурста? Конкурстабы? Мен Тургунбаев Насыр. Тургунбаев Насыр. Жашыңыз? Жашым 21-де. 21-де. Ушунтип эле тааныштырдыңарбы же башка өзгөчө тааныштырдыңарбы өзүңөр? Тааныштыруу болду негизи, Кандай эле болду? Тааныштыруу болгондо бул өзүбүздүн анкеталарды чогултуп жюрилерге бердик. Өзүңүздөр айтып тааныштырган жоксуздар? Өзүбүз айткан жокпуз, анкета эме кылып жюрилерге бергенбиз. Насыр, сизде сезимдер кандай болду? Биринчи орунду алдыңыз, Кыргызстандын баягы эң сулуу жигити, эң баягы келишимдүү жигит болуп аталдыңыз. Анан сезимдериңиз тууралуу бөлүшүп кетиңизчи. Негизинен мен күткөн эмесмин. Мен биринчи орунду алам деп күткөн эмесмин, бирок менин атымды атаганда мен аябай кубандым. Мындай нереальный эмоция десем болот да. Ыйлаган жоксузбу? Жок. Сүйүндүм го. Ошо сүйүнгөнүңүздөн ыйлаган жоксузбу деп атпайбы? Жок. Жакшы.
Жакшы, эми бул сынакка региондордон, ар кайсы облустардан келип катышты да. Кайсы облустардан сиздер атын чыгардыңыздар? Мен Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кербен шаарынан болгом. Ошол жактан келип катыштыңыз. Ооба. Жакшы. Расул, сиз? Мен бул жактан эле Бул жактан, Бишкектен. Нурбек? Мен мыякта эле турам азыр. Бирок өзүм туулуп өскөн жерим Чүй областы, Кемин шаары, Кичи Кемин айылы. Жакшы. Эми конкурстар кандай болду? Кандай этаптар болду? Мисалы, жарым финал, чейрек финал, анан финал болду. Ошол конкурстун жүрүшү жөнүндө айтып бергилечи. Андай болгон жок. Биринчи бизде кастинг болду. Бизде тандашып, көрүшүп, барып, сүйлөшүп, Оливье кафесинде бүт кастинг өттү. 100дөн ашык бала келген. 100дөн ашык. Арасынан 30тай бала өткөнбүз да. Анан бир ай даярдык болду. Кантип даярдандыңар? Эмне кылдыңар? Бир ай даярданганда Алим Серебров жетекчибиз өзү командасы менен даярдап, фитнес клубтарга алып баратты, съемкалар болотты, показдар болотты. Баарын өзү даярдады. Парфюмдү реклама кылдык. Жакшы, Насыр айтыңызчы, жигиттер арасында сулуулар конкурсуна катышам дегенде сиздин ата-энеңиз, жакындарыңыз колдоштубу, эмне дешти? Ооба, албетте. Мен айттым, ошо ушундай жигиттер, мистер амбассадор Кыргызстанга катышып атам десем, молодец деп эле койду. Анан бул негизи өзүм үчүн дагы чоң опыт болду десем болот. Мен негизи эле Кайсы багытта тажрыйба алдыңыз? негизи модель чөйрөсү мага мындай жаңы илим болду десем болот да. Мен ошол бир ай даярдандык деп айтып өттү го. Ошондо мен көп нерсени үйрөндүм десем болот да. Биз ошо бир ай даярданганда туура басканды, өзүбүздү эркин алып жүрүштү, мындай ошол нерселерди үйрөнүп, модель чөйрөсү мага жаңы илим болду десем болот да. Кантип катышып калдыңар ушул конкурска? Каяктан билип, анан каяктан идея келди бул идеячы? Ой, мен ушул жака катышат элем депчи. Сиз баштай берсеңиз, Расул. Сиз болгону азыр 9-класс экенсиз, 16 жашта коркпой ушул сынакка катышып атыптырсыз. Кантип катышып калдыңыз? Мен өз негизи мындай кичине модель эмес, кичине мындай десем кызык бар болчу, кызыкчумун. Сүрөттөргө түшүп, кээде досторум менен вдруг захожу в Инстаграм да, көрүп калдым реклама типа Алим Серебров кастинг деди. Биринчи күн барсам таппай калдым ал жердечи. Анан экинчи күн бардым, барсам чакырды Алим өзү. Алим айке чакырып барып сүйлөшүп экөөбүз. Үйдө отурдум, кечке чейин отуруп күтүп, качан чалат депчи. Күтүп отурсам, саат 8:45-терде ушундай чалып калды. Чалып абдан кубандым, өтүп кеттим чейрек финалга депчи. Жакшы, Нурбек сизчи? Мен негизи өзүм модель болуп, негизи иштечимин. Анан Кайсыл багытта модель болуп иштейсиз? Фото модель болосузбу же подиумдарга чыгасызбы? Подиумдарга чыгам. Арасында фото модель деле болуп. 3 жыл болуп калды, нормально. Ооба, мен 3 жылдан бери. 3 жылдан бери иштеп жүрөм. Сизде тажрыйба көп турбайбы бул жаатта, Тажрыйба. Сизчи? Мен досторум айтып калды. Ушундай эме болоптур, барып катышып көрбөйсүңбү деп. Анан өзүмө дагы опыт издедим. Биринчиден мындай конкурска келип атканда мен бирди алам деп максат койгон эмесмин да. Мен өзүм барып, мындай өзүмө опыт алам депчи. Ошол Сиз тажрыйба үчүн эле келген турбайсызбы? Макул, бардык жакындар колдошту, ата-энелер азаматсың дешти, достор барып катыш дешти. Ошолордун арасында эмне кереги бар жигиттерге дегендер болдубу? Нурбек болгон жокпу? Андай негативдер болот. Шылдыңдагындарчы, койчу, сен сулуулук сынагына катышып атасың депчи. Албетте болушат. Болот. Алар кандай көз карашта болуп аттыңар? Кантип жооп берип аттыңар? Нурбек. Ар бир адамдын өзүнүн, мен, например, вот модельдик жакты өзүм хобби катары эсептейм да. Анан көз карашым түз эле, мисалы үчүн. Мындай карасам, ар бир адамдын өзүнүн ою бар болот, өзүнүн мындай максаты болот. Жакшы, сиздер негизи, Акмарал кечирип коюңуз. Баягы толтура элдин арасында өзүңдү көрсөтүп басуу, подиумга чыгуу, бул өзүнчө эле бир чоң түйшүк десек болот, канча көз карап турат, эрдикти талап кылат негизиненчи. Анан өзүңөрдү кандай сезесиңер ошол басып баратканда?
биринчиден толкундалуулар болот. Мен да эң биринчи номер болуп чыгып аттым да, эң башын баштапчы. Анан тияктан башталганда эле чыктым, башында толкундалуулар болду аябай эле. Анан көнүп кеттик. Конкурста кандай кызыктуу учурлар болду? Насыр айтып бергиңизчи. Кызыктуу учурлар ошол толкунданып эме болуп подиумга чыккыча эме болуп толкунданып, анан подиумга чыккандан кийин анан бир аз жеңилдей түштүк болот да. Жакшы. Эми үчөөңүздөр биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алдыңыздар. Кыргызстандын эң келишимдүү жигиттери болупсуңар. Алдыдагы максаттар кандай эми? Алда максаттар, кандай айтсам, мен Филиппинди уттум поездка. Филиппинге барып, биринчи место аракет кылам алганы. Эмне кылыш керек ал жакта биринчи орунду алыш үчүн? Даярданам ага чейин, өзүмдү карап, подиумдора басып үйрөнүп дегендейчи. Ошо. Тил билүү маанилүүбү ошол жака барганда? Тил билүү, мындай интеллектуалдык жактан суроолор болобу? Мисалы, же билбейм, билим багытында ушундай нерсеге даяр болуш керекпи? Албетте. Мистер Кыргызстандын 3 сапатын айтып бериңизчи. Эмне, кандай сапаттар болсо сен ушул сынакты жеңип чыгасың? Эң биринчиден харизма болуш керек. Харизма. Экинчиден рост, үчүнчүдөн внешность и все. Билим Болду, Жакшы. деңгээли каралбайбы мисалы? Кандай, билимге? Билимге карашат эми мындай, айтсам, кичине карашса керек. Анысын билбейм. Билим деңгээли каралат. Суроолор болдубу мисалы ушул конкурста? Талаптар кандай болду? Биринчи эмне кылдыңыздар? Биринчи номер, экинчи номер кандай болду? Ошолор Бизде деген талаптардан бул жөн эле өзүбүздүн вот кийимдерди көрсөтүү болду да. Биринчи, Биринчи эмес, вот 4 выход болду вообще. 4 тең ошондой эле болду. Биринчи выходубуз деген дизайнерский выход болду. Экинчибиз дагы дизайнерский. Үчүнчү формаларды өзүбүз таптык. Спортивный выход. 4-чү выход уже классика болчу. Классический. Без рубашки дейт. Сиздер болгону ушул жерде кийимдерди кийип, анан подиумга басып чыктыңыздар. Анан ошол басып өзүңүздөрдү көрсөткөнгө жараша калыстар тобу баа беришип, анан сиздер тандап алышты, Жакшы. Насыр Токиого барат экен. Ооба. Жапонияга барат экен. Буюрса. Ооба. Кайсыл убакта барасыз, качан барасыз? Ошол боюнча айтып бериңизчи. Мага берген маалымат боюнча сентябрь айларында эме деди, барасың деди. Анан ошол ага чейин даярданып, Кыргызстандын атынан баргандан кийин жакшылап даярданып аракет кылып, жеңгенге аракет кылам деп ойлойм. Көрөрмандар көбөйдүбү ушул конкурсту жеңип алгандан кийин? Конечно. Кыздар, айрыкча кыздар. Эми ушул тармакта мындай бүгүнкү күндө да сиздер кандай ойлойсуздар? Модель болуп, ушул өзүңүздөр баягы конкурстарга катышып, үй бүлө багып, анан каражат тапса болобу? Албетте тапса. Мен да бүгүн катышайын. Ойлонуп калдыңызбы? Ойлонуп калдым, жаңы эле айтып кетчичи шарттарындагычы. Жакшы, жигиттер, сиз болсо жаш экениңизге карабай ушу биринчи жолу катышып атасыз. Эмки жылда буюрса катышайын деген ойлор барбы? Эмки жыл мен катышпасам керек, анткени экинчи орунду алдым, уже все дейм да. Жакшы, жигиттер, акыркы суроо болсун, өзүңүздөр жөнүндө айтып бериңиздерчи. Эмне менен алек болосуздар, кайсыл жакта билим аласыздар, кайсыл багытта билим аласыңар? Насыр. Мен Кыргызский национальный университетте экинчи курста экономический факультетте билим алам. Ошол. Жакшы. Расул мектеп окуучусу, 9-класста окуйт. Кайсыл мектептин атын чыгарып? 8-чи мектеп. 8-чи, номер 8-чи мектеп Бишкек шаарында. Нурбек, сиз? Мен КГУста Насирдин Исламов атындагы КГУста окуу жайында окуйм. Жакшы. Курулуш жана архитектура окуу жайында. Жакшы, рахмат силерге жигиттер. Ийгиликтерди каалайбыз. Мындан ары да мен дагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Мистер Universal амбассадор 2019 сынагынын биринчи, экинчи, үчүнчү орун жеңүүчүлөрү бизде конокто болушту. Биринчи орун башында тажы бар, өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Насыр Тургунбаев, экинчи орун 16 жаштагы Расул Гапаров жана ошондой эле үчүнчү орун Нурбек Акматаев. Сиздерге чоң рахмат дагы бир жолу. Рахмат. Кол чап коелу.
бир нерсе кызык болуп турат. Насыр, сенин тажың канча баягы? $1000. $1000. AQSh доллар. Чын эле алтынбы деген суроо келди да. Ооба, алтын деп кой. Негизи басым билесиңби? Жок, билбейм. Негизи кымбат, тажынын баары эле кымбат болуш керек, Акмарал. Ооба, тажы арзан болбойт да. Рахмат силерге. Биз болсо жигиттерге ийгилик каалап, программабыздын сапарын алдын көздөй улантабыз. Алыстабаңыздар, алдыда жаңы технологиялар менен дагы бөлүшөбүз.